звука одинаковых будет. И тебе нужно понять, Какой из них громче? громкость какой- хорошо, комфортно, либо громковато, либо тиховато. Просто говорить. Только я могу сказать, когда я все три просто. Да, да, конечно. Хорошо. Так нормально. Это тихо. Тихо, но... Нет, нет, больно. Так, это вот так нормально. Слышу. 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 Машалла, уже кудимде бул. Слышу. Намназым менен азыр жана аппаратына сайып теде кулагына аймалып койгонун экен. Азыр ушу аймалып турат, ушу менен настройка алып атат. Сон-то вы спешитесь, но лучше, конечно, такие вещи видите заранее. Вы, получается, в воскресенье только написали, и, конечно, мы тут не успеем вас записать. Зульфия эже, Ау. кандай жакшылык угултабы? Ооба, жакшы. Жанагыдан караганда кичине мындай разница барбы? Барайма. Барбы, айырма барбы? Ооба. Эмне жагынан айырма бар эми? Айырмасындай бир аз катуураак, мындай тунуураак, мындай түшүндүрүп бере албайтым да сөз менен, бирок айырмасы бар. Ал аппарат платный экен. Азыркы учурда баасы 10 000 евро экен, 10 000 доллар эмес, 10 000 евро экен. Анан ушул видеону максимально таркатып коюңуздарчы. Болгону жөн эле 2 кнопка менен го. Бир оор эмес, оорчулугу жок. 2 кнопканы басасыңар, 1 кнопканы басасыңар лайк болот, 1 кнопканы басасыңар WhatsApp группаларга таркайт. Бул реклама эмес, же бир бизнести мен сиздерге таркатып коюңуздар, же бир машина, же атты сатам, мынтем, ушуну басып коюңуздарчы деп мен сиздерге кайрылган жокмун го. Жалгыз бой эже. Эч кимиси жок. Мындай айтканда, орой айтканда томолой жетим. Ата-энеси дагы жок. Жалгыз эжекебиз. Мына ушул эжебиздин келечегине жардам берейли деген максатта мен сиздерге дайым кайрылып келем. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Жалпы кыргызстандыктар, арбаңыздар, амансыздарбы, тынчсыздарбы? Кандай жакшы жүрөсүздөрбү? Көк үчкөндөр. Россияда ушундай жылуу, ысык болгон мындай үйдөн эшикке чыксаң эле бир холодильникке киргендей элесиң да. Эшик аябай суук. Канча градус болуп атканын билбейм. Катуу суук. Бирок мындай ушундай суук деле сезилбейт да. Билинет, но баягындай Кыргызстанда баягы эмне деп коет? Бул суук иштен алат деп коет го, башкача суук Кыргызстандык. Бул жак мындай ушундай эме кыла берет, но чыдаса болот. Кандайсыздар анан, тынчсыздарбы, амансыздарбы? Бизде Аллага чексиз шүгүр. Биз буйруса мынантип мына азыр убактыбыз саат келаткандан больницага жөнөдүк. Нурия эжекөө ушинтип көнүшүп калган, сүйлөшүп кетип баратат. Бул кайсы район болуп калат, Нурия эже? Красногвардейский район. Мына ушул Нурия эжелердин үйүндөбүз, Уланабанын. Былтыры дагы Зульфия эже ушул жерге келип, биз былтыр Зульфия эжени өзүн эле жөнөткөнбүз да, өзүн эле жөнөткөндө Зульфия эже өзү эле келип неме болгон? Эжелерибиз тосуп алып, баардыгын карап, узатып коюшкан да. Ушундай. Зульфия эже. Зульфия эже кандайсыз? Үшүбөдүңүзбү? Üşüp attım. Ушундай достор. Так. Зульфия эже Удай деген адамда кайерге барса жылуу машина, жылуу үй, күрүчтүн айынан күрмөк суу ичет дейт го. Ошол менен биз дагы мынтип мынакей бисмилля мындай болгон комфорттуу машинада жүрөбүз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Зульфия эже эмне дейт, Нурия эже? Сиз менен сүйлөшүп атат эми. Негизи. Суық ден дейт, түшүп атам дейт. Дагы. Проспект канакай? Дагы жейт. Проспект. Приморский проспект. Дагы эмне дейт? Ден соолугу боюнча эмне дейт? Ден соолугу боюнча жакшы дейт баары. 89.
Б. Зарядтың батарейкаларын алдым дейді, зарядкалап алдым дейді. Выписканы алдым. Выписканы алдым дейді. Өзі кәдімгідей эле, Өзімді алдым. анда Паспортымды ұмытқан жоқсың ба дер? паспортыңызды ұмытпадым мен де. Көрдіңіздер да өзіне ушундай так тың. Кеше аэропортқа чыгып Аулана. Ооба. Тактыгын көрүп атасыз да. Кече болсо сумкаларын тып кармалап жаркын эженин чамаданы бирок окшоштуруп атам деп бир жекесин ачып документтерин көрдү дагы, бул биздики экен деп атпайбы, дароо элечи. Орасы шаар. Санкт-Петербург айрыкча туристский шаар. Столицский шаар. Тынч. Элинин пейили дагы башкача. Москва менен Санкт-Петербургду салыштырып болбойт, элин айрыкча. Кичпейилдигине. Да, гудочки Должна будут. выбирать, да, какой из них? Да, да. Хорошо. 3 звука одинаковых будет. И тебе нужно понять, Какой из них громче? громкость какой- хорошо, комфортно, либо громковато, либо тиховато. Просто говорить. Только я могу сказать, когда я все три прослушаю? Да, да, конечно. Хорошо. 3 одинаковых. Мгм. Вот это громче. Первый, второй лучше, это громче. Вот это... Нет, это неудобно. Вот первый и второй более-менее. Вот это какой-то... Это громко. Да, вот это нормально. Нет, больновато. А вот так нормально. Как-то пискляво. Так нормально. Это тихо. Тихо, но нет, нет, больно. Так, это вот так нормально. Нормально. Тоже нормально. У меня это... Это не особо как-то не так четко. Это громко. Так нормально. Это тоже нормально. Громко. Какой слуховой аппарат у вас? Нормально. Какой слуховой аппарат у тебя-то? Как-то далековато. Это громко, близко. Нормально вот это. Слышу.
Слышу. Слышу. Слышу. Слышу. Слышу. Урматтуу достор, азыр көрдүңүздөр, проверка болуп атат, настройка болуп атат. Канчалык деңгээлде угуп атканын өзүңүздөр көрдүңүздөр, уктуңуздар. Кадимкидей эле биз угуп аткан нерсени уже мындай угуп атат да, буюрса. Кудайга шүгүр. Шунчалык гана шүгүр. Зулфеже. Аппаратты өчүрүп коюптур. Намназым менен азыр жана аппаратына сайып теде кулагын аймалып койгондак. Азыр ушу аймалып турат, ушу менен настройка алып атат. Ушундай достор, врач сыртка чыгып кетти. Буюрса өтө жакшы жаңылыктар болот окшойт. Жакшы результат жыйынтык. Базе, в Лурнии. Старый, да, где кабинет? Да, в том же кабинете все так же. А потом к вам сюда? Ну, в пятницу, получается, уже сюда. Сон-то вы спешитесь, но лучше, конечно, такие вещи видите заранее. Вы, получается, в воскресенье только написали, и, конечно, мы тут не успеем вас записать. У меня вот расписано на эту неделю все вообще. То есть я вас пихал уже мимо, как говорится, пытался как-то между пациентами. Потому что, ну хотя бы там за 2-3 недели хотя бы, чтобы заранее, чтобы мы могли вас запланировать хотя бы несколько раз. Папа, сейчас нормально, комфортно? Да. Хорошо сейчас, да? Или чуть-чуть еще надо потише? Нет. Не надо, держи. Ну вот 1 минусик я сделал, запас, чтобы, если что, можно было прибавить, убавить, уже как-нибудь проходить. Ну, тогда с Зонтовой поговорите, может быть, она в среду посмотрит, но сильно в 13:00 посмотрит в четверг, и тогда в пятницу ко мне на контроль, когда все посмотрят. Хорошо? Урматтуу достор, урматтуу мекендештер, биз азыр больницадан чыктык. Баягы биз Зулфеженин келчү врачы мына ушул жакка которулган экен. Левин. Фамилиясы ким болуп атат эле? Левин Сергей Владимирович. Сергей Владимирович мына ушул жакка которулган экен. Бүгүн биринчи настройкасын жасады. Эртең дагы текшерип, анан четверг күнү жана биз барчу врачтын атын менен азыр кемпирчи Инна Васильевнага барабыз, буюрса четверг. Анан кайра четверг бул жакка да келебиз, жума күнү да келебиз, анан буюрса билип алат. Ушул жуманын аягында Кудай кааласа маселебиз чечилип калыш керек. Урматтуу Санкт-Петербургдагы жалпы мекендештер, кыргызстандыктар сурап атасыздар, канча күн болосуңар, канча күн турасыңар деп. Биз бир жума гана болсок керек, ушул жуманын аягында кайтып кетишибиз мүмкүн. Буюрса бүгүнкү результат жакшы эле. Жакшы натыйжа болду. Жаман эмес, Кудайга шүгүр. Ушундай жакшы бир жыйынтыктын аркасында кетип баратабыз. Нурежа азыр кандай мындай эмесин кандай кылды, настройкаларында кичине жылыштык. Эмесин звуктарын кошту, настройкасын бир аз көбөйттү. Бүгүн эртең көрсүн деди го, привыкать этип, кайсында шум болот, каяктан может эшикке чыкканда катуу болуп калат, анын айдасыңар деп. Эртең ошон үчүн отдыхать этип, аппаратын текшерип көргүлө деди го. Азыр жана сүйлөп көрөйчү, нараны айтып алсаңыз. Так, Зулфеже. Кандай жакшы эле угултабы? Ооба, жакшы. Жанагыдан караганда кичине мындай разница барбы? Бар айырма. Барбы? Айырма барбы? Ооба. Эмне жагынан айырма бар эми? Айырмасы мындай бир аз катуураак, мындай тунуураак, мындай түшүндүрүп бере албайтым да сөз менен, бирок айырмасы бар. Голосторду мындай кандай десем? Голос мындай бир аз нежный эмес, грубый угулуп атабы ошондо. Я. Жок, кандай аны эмес. Мындай үндөр мындай кандай десем, мындай катуураак, мындай тунуураак. Тунуураакпы? Улам баягы настройка болуп атат го 6 айда, 1 жылда. Ошондо жылыштык болуп атабы, сизге айырмасы билинип атабы? Ооба, эми азыр буга да көнүш керекмин да. Башында бул
настройканы баштардын алдында кандай десем мындай звуктар болду да. Биринчи настройкада ушундай жасалган болчу да. Башымды алып кетчүдөй болду да. Андан кийин уже өзүмө мындай ылайыктуу таңдап эметтим да. Звуктардычы. Буга деле бирөө канча күндөй все равно көнүш керек. Может кайра жакпай калыш ыктымал болот да. Кайра жасатыш керек болуп калам да. Буга көнүп андан кийин мисалы эртең дагы Инна Васильевнага да барыш керек да. Занятияга ошол менен дагы бир аз Билинет, билинет, ошол менен билинет да. Билбейм, бирок мындай өзүм алдымча дагы эметип, анан занятиядан дагы билинет да. Эртең өз алдынча Мисалы азыркы учурда 1 метр, анан кийин бара-бара 2 метр, 3 метр, 4 метр менен алыстатыш керек да. Алыстан да кишилерди угуш керекмин да. Түшүнүктүү. Звуктарга угула берет, адамдын үндөрү угулган менен сөздөр түшүнүксүз болуп калат. Мисалы 1-2-3 метрден нары туруп калсачы. Түшүнүктүү. Кыскасы жылыштык жакшы эле, Кудайга шүгүр экен да. Буйруса. Анда эң сонун. Анан дагы больница азыр врач сунуш берди, жатып ошол лечениясын настройкасын албайсыңарбы деди эле. Биз бул Нур эжелердин үйүнө жайгаштык элек, барып келип эле алабыз деп ушундай бир жооп бердик эжеке. Анан Нур эжеден мен дагы сурап атканым себеби, Нур эже бул маселени көптөн бери башынан өткөрүп аткандыгы үчүн түшүнөт, билет, билген үчүн ушул Зульф эжени жетелеп алып, кошо жүрөт, кандай кылса болот, кандай болот депчи. Себеби эжебиздин ушул улуу кызы жаш кезинде операция болгонбу? Канча жашында? 7 жашында. Мисалы жылына 5 жылда баягы аппарат алмашып турат деп атат го. Сиздерге 2 жолу. Урматтуу достор, мен да бир нерсени үчүнчүсү менен биринчи койгону, андан 5 жылдан алмаштырып, андан кийин алмаштырып, азыр 2 жолу алмаштырдык. Урматтуу достор, азыр биз бир нерсени сурадык да, могул аппараттын алмашуусу боюнча кандай болот, 5 жылдан кийин алмаштырыш керек экен. Бирок бизге коюлганына 2 жыл болду. Дагы 3 жыл бар. 3 жылдан кийин аппаратты алмаштырыш керек экен. Ал аппарат платный экен. Азыркы учурда баасы 10.000 евро экен. 10.000 доллар эмес, 10.000 евро экен. Азыркы учурда, бирок 3 жылдан кийин дагы кандай болот? Ошондой эле алмаштырганыңар жакшы дейт. Уланба обновление болуп, жаңы модельдери чыгат, лучше болот деп атат да. Азыр балким ушундай тынччылык болуп турганда элге кайрылып, каражат чогултуп алып койсо кандай болот эле деп өзүмчө ойлодум да десем. Ошондой эле алганыңар жакшы дейт. Бирок каражатын чогултуп даярдап коюш керек болот. 2-3 жылдан кийин ким бар, ким жок, эмне бар, эмне жок. Канча да эжебиз жалгыз да. Биз ягы Кудайдан Алла Таала ден соолук өмүр берип турса, албетте кызматтабыз. Бирок ошентсе деле кыжалат болот экенсин да. Каражатын жоктон даярдап койсок жакшы болот эле. Кимде кандай сунуш пикир болгон болсо комментарий жазсаңыздар жакшы болот. Жүрүңүздөр. Ой пикир жазыңыздар, туугандар, сөзсүз унутпай. Кимде эмне ойлор болгон болсо жазыңыздар, достор. Анан ушул видеону максимально таркатып коюңуздарчы. Болгону жөн эле 2 кнопка менен го. Бир оор эмес, оорчулугу жок. 2 кнопканы басасыңар, 1 кнопканы басасыңар лайк болот, 1 кнопканы басасыңар WhatsApp группаларга таркайт. Бул реклама эмес, же бир бизнести мен сиздерге таркатып коюңуздар, же бир машина, же атты сатам, мынтем, ушуну басып коюңуздарчы деп мен сиздерге кайрылган жокмун го. Жалгыз бой эже. Эч кимиси жок. Мындай айтканда, орой айтканда томолой жетим. Ата энеси дагы жок. Жалгыз эжекебиз. Мына ушул эжебиздин келечегине жардам берейли деген максатта мен сиздерге дайым кайрылып келем. Биздин 100дөн ашуун 200гө жакын пациенттерибиз бар. Ал пациенттерибиз сиздердин жүрөгүңүздөрдө калган пациенттердин бири Зульф эжебиз. Эки көз көрбөгөн, эки кулак укпаган бул эжени мен сиздерге кайрылгам. Аябай оор тагдырда. Бул эжени чындыгында биз таштап кетиш дагы мүмкүн эмес, унутуп коюш дагы мүмкүн эмес. Шартыбыз жок, бара албай калдык деп коюштук дагы мүмкүн эмес да. Эми бул жарыкчылыкта басып, көрүп, жашап жүргөнүбүздөн кийин бул эжени таштап коюш чындыгында Кудай деле кечирбесе керек. Кудайга ушундай убада кылдык элек, ден соолугубуз бүтүн болуп турган болсо албетте биз бул эже үчүн кызмат кылабыз иншалла деп. Ошон үчүн мен сиздерден суранып кетем, достор, мекендештер. Сиздерден суранам, унутпаңыздар. Анан азыркы учурда деле каражатымда кеч 60.000, 61.000 сом акча менен келгенбиз. Ал билетине гана жетет.
чындыгындачы барып келген билетине гана жетиш мүмкүн. Бул жакта настройкасы бар, жеп ичкени бар, нар бериси бар. Эми билесиздер, больницага кайрылгандан кийин. Ошон үчүн ушул видеонун астына реквизиттерге колуңуздардан келишче көмөктөшүп жардам берип койсоңуздар жакшы болот. Эже үчүн. Эсиңиздерде мен 2 жыл мурда кайрылган аппарат коюш керек кулагына деп. Мына ошол убакта сиздер жардам берип, сиздердин ушул жардамыңыздардын аркасында 2 миллион рубльга кохлеарный имплант деген аппарат коюлган. Андан кийин экинчи жолу настройка келдик. Жаркын эже болуп чогуу келдик. Үчүнчү жолу өзүн жөнөттүк. Мына азыр биз 4-чү жолу келип отурабыз. Мына сиздердин ошол убакта берген жардамыңыздардын аркасында ушул убакытка чейин үнөмдөп буюрса жетиштик. Эжеке бир эмне деп айта берлеңиз эл журтка, Зулфия эже боюнча эме бир эмне деп айтып кете берлеңиз? Уялбай, тартынбай бир эми айта турганыңыз үчүн ушул жанында жүрөсүз азыр өзүңүз. Ай эжеке, Нурия эже. Ошол мындай өзүңүздүн жумушуңузду таштап, ишиңизди таштап, кичинекей лялечкаңызды таштап коюп жанында жүрөсүз да. Эми ушуга бирден бир себеп эмне мындай өзүңүз деле айтыңызчы, мындай эл деле билсин, түшүнсүнчү. Эмне себеп? Ушул жакшы угуп сүйлөп эл катары хотя бы главное угуп кетсе дагы жакшы да. Нормально угуп калды, дальше сүйлөп, эми кийинки заменасына буюрса бирдеме себеп болуп замена кылып калсын. Буюрса. Рахмат эжеке, үй бүлөңүзгө рахмат, Алла разы болсун. Улан абага рахмат, жолдошуңузга жоктобостон тосуп алып, үйүңүздөргө жайгашып, мына 2 жылдан бери жардамдашып келатасыздар. Негизгиси Алла разы болсун. Кудай берет. Ошон үчүн мына чакан эжебиз Москва, Санкт-Петербургка чакан бир чайкана ачып коюштур. Кудайдын берип атканы. Биз дагы дуа кылып атабыз, келерки келишибизге ушул чайканаңыз ресторан болуп калсын деп буйруса. Албетте тирлик үчүн мынакей ушундай сонун иш болуп атат. Ушундай достор, мекендештер. Албетте бул Санкт-Петербург шаары. Мынакей Санкт-Петербургда ушундай кыймыл, движение, элдин агыны, жашоонун уланып аткандыгы кыскасы. Ушундай достор. Тынч болуңуздар, анда эмесе. Аман болуңуздар. Аманчылыктарда көрүшкөнчө. Көп сүйлөп тынчыңыздарды алган болсом мен кечирим сурайм. Эч ким эч качан оорубасын. Жакшылыктарда гана жүз көрүшүп жүрүүнү Аллах таалам насип кылган болсун иншалла. Достор, өмүр көрүп атасыздар. Убактылуу. Мен дайым айтып келем. Адамдын жашына же бир амал мүлкүнө же бир байлыгына карап Алла таала алган жок. Кимдир бирөөнү атасынан мурда же чоң энесинен мурда алып кетип атат. Кудайга керек экен. Бул өмүр ушундай кыска достор. Мен эмне үчүн айттым? Убактылуу кыска өмүрдө жакшылык иштерди көп жасап жетишип алыңыздар. Бул жашоо түбөлүктүү эмес достор. Убактылуу. Түбөлүктүү жашоого шарт түзүңүздөр. Бул жашоого шарт түзгөндөн алыс болуп, түбөлүктүү жашоого көп аракет кылыңыздар дейт элем. Ан үчүн мындай болгон муктаждарга жардам бериңиздер. Алла таала берип аткан ырыскысы менен бөлүшүңүздөр. Айылыңызда бир тууганыңыздар, жора жолдош, жакыныңыздар кыйналып аткандарга көмөктөшүңүздөр. Колунда барлар Алла таала берип аткан ырыскы менен бөлүшүңүздөр достор. Кыргызстанда көрүп атасыздарбы? 30 жылдап чогулткан мал мүлк дүнүйөсүн мамлекеттен уурдап алып чогултуп аткандыр балким. Бир эле күндө алып коюп атат, буйрубаса. Көрдүңүздөрбү? Же болбосо бир эле күндө күйүп кетип атат, өрттөнүп кетип атат, башка болуп атат, жарылып атат. Мына. Ошон үчүн мен силерге айта элем. Кудайга шүгүр, мүмкүнчүлүк бар да. Бөлүшкөндү унутпаңыздар достор. Аманчылыктарда көрүшкөнчө. Санкт-Петербургдан дагы бир рет баарыңыздарга кереметтүү жылуу салам. Ассаламу алейкум.